Кутман күнүңүздөр менен достор, кандайсыздар? Маанайыңыздар сонунбу? Баарыңыздарга таңкы ысык салам айтам. Эгерде күндүз кечинде башка өлкөдөн угуп жатсаңыз, анда сизге дагы кутман кош убак каалайм. Атым Аку, 10 мүнөттүк подкастта сиздер менен чогуу бүгүн биз чай кайнаганча сөз кылабыз. Эмне жөнүндө десеңиз, бул кайнененин тилин тап. Баарыбыз билебиз, жашыруун эмес, орус элинде күйөө бала менен кайненени душман кылып эле көргөзө беришет го. Үй бүлөдөгү тиричиликте болобу, финансы маселесиндеби, кызынын жалпы түшүнүгүн талашкандабы, тарбиядабы айтор, күйөө баланын биринчи душманы бул кайнене сыяктуу көрсөтүшөт. Бирок албетте чыныгы жашоо, чыныгы турмуш мындан алыс. Анткени кыргыз элинде биз баарыбыз билебиз, кайненесин өз энесиндей сыйлап алган балдар дагы жок эмес. Азаматтар булар, азамат мырзалар. Кайненесин оозунуп урматтагандар бар. Кайненесинин сөзүн угуп, макул апа, мындай кылайын, макул дегендер бар. Айтор карап отурсаң, жашоо 5 кол тең эмес дегендей, жашоо ар кандай. Бүгүн болсо биз кайнененин түрлөрү жөнүндө сөз кылалычы. Өзгөчө баягы кыргыз элинде кичүү бала ата энесинин колунда туруп калат эмеспи? Ошол учурда ата энесинин колуна баргандан кийин келин кайненесинин колуна келет. Анан ошол учурда көйгөйлөр болот дагы, эркектер көбүрөөк чайналышат бизде. Анда жаш келиндер бар болсо, көп жылдык тажрыйбалуу келиндер бар болсо, анда кайнененин маселесин кантип чечсек болот? Келиңиздер сөз кылалы. Алгач сиздин кайненеңиз кайсы түргө кирет? Мына буну билип алганыңыз жакшы. Кайнене менен келиндин мамилеси бул глобалдуу маселе десек жаңылышпайбыз. Анткени кайнене менен тил табышуу бул ар бир келиндин көйгөйү. Бул маселеден кутулуш үчүн алгач кайненеңиз кайсы типтеги адам? Муну аныктап алыңыз. Дудум, номер 1. Курбу кайнене. Талайыңызга эгерде бул типке кирген кайнене кабылса, анда сизге Кудайдын балчы айта бергени. Сүйүнө бериңиз. Эч убакт ага оюңузду айта албай калбайсыз. Алар ар убакыт түрдүү маселенин тегерегинде келини менен отуруп алып кеңешкенди жактырат. Курбу кайнене сиздин жашооңузга эч качан аралашпайт. Ай, кой, өзүңөрдүн чырыңарды өзүңөр чечкиле, маселеңерди өзүңөр чечкиле, мен кийлигишпейм деп ортодогу сыйды бекем сактайт. Караңызчы, кандай сонун адам, Эгерде сиздин кайненеңиз ушундай болсо, анда ылдый жакка жазып коюңуз: менин кайненем курбу кайнене экен деп. Кайнененин экинчи түрү, дадам, бул жактан ойлонуш керек. Турмушу бузулган же энергиясы ашып ташып турган аялдар болот го. Дал ушул кайненелер тынчы кайнененин тибине кирет. Анда турмушка чыгарда апасы кандай экен деп караш керек экен да. Ашып ташкан күчүн кайда короторун билбей, башкаларды сынап, алар тууралуу маалыматтардын баарын казып, имиш кептердин чын төгүнүн тастыктаганды жактырат. Анан телефон менен сүйлөшкөндө: ай, тиги келин ким менен сүйлөшүп атат деп аңдып турат. Ар бир сөзүңүздү ойлонуп сүйлөбөсөңүз, бат эле кынтыктап коет. Абайлаш керек экен да, мындай кайненеден жанында баары жакшы ооба деп жашынып сүйлөшүп жашыныш керек. Кыйыныраак болуп калат экен, Чын эле айтайын, жашоого кыйыныраак болуп калчу да экен. Эгерде сиздин кайненеңиз ушундай типте болсо, анда жазып коюңуз: менин апам жөнүндө айттыңыз, ал деспот кайнене деп. Ал тыңчы кайнене деп. Кийинки болсо, мен өзүм айтып алгандай эле деспот кайнене жөнүндө сөз кылабыз. Эч убакта элдешкис кайнене бул. Деспот кайненелер муздак келишет жана жаштар, улуулар эмне айтса дагы угуп, кыңк этпей баш ийиш керек дейт. Ал сиздин жеке оюңуз менен эсептешүүнү каалабайт. Бардык шартына макул болууга көнбөсөңүз, нерв иштетүүнүн гана үстүндө болосуз. Кыңк этпей баш ийиш керек экен да. Айбай коркунучтуу экен, коркунучтуу. Албетте, бирок кандай гана адам болбосун, аны биз жашынакай кылып, алдап соолап, бал тилге салып, көңүлүн тапканга аракет кылсак болот. Кийинки дагы бир түрү бул баскан тоок кайнене деп аталат. Мисалы кандай болот? Бала чоңое баштады, уулу чоңойду. Үй бүлө күтүп кийиндир бирөөнү тандап алды. Сиздин жаныңызда сизге конкурент сезилгендей болгон дагы бир айым пайда болуп калды, Бул учурда алар эмне кылат? Баскан тоок балапандары чыкканча бир орундан турбай, монтип эле отура берет го. Мына ошол сыяктуу да, ал дагы өзү ойлогон натыйжа чыкмайын, оюнан кайтпайт. Андай учурда албетте ойлонуш керек, бул бала сизди тандайбы, кайненесин тандайбы, негизи кимди тандайт? Мына бул жөнүндө ойлонуп көрүш керек. Кийинки кезектеги ишкер айым кайнене. Эгер сизге бизнес леди кайнене туш келсе, анда сүйүнө бериңиз. Алар майдаланып, тамактын куурулушуна чейинки күнүмдүк маселеге маани бербейт. Эгерде аны менен жалпы профессионалдык кызыкчылык болсо,
анда ишеничтүү өнөктөш таптым деп эсептеңиз. Ишкер айым кайнене: апаң каякта иштейт деп сураганды унутпагыла кыздар. Апаң ишкерби, каякта иштейт, эмне кылат деп. Негизи жигит менен сүйлөшүп жүргөн маалда, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн маалда биз көбүнчө кандай эс алдың, эмне кылым, алтыным, жаным, жүрүп киного барабыз деген ушул нерселерге көңүл бурабыз дагы. Турмушта абдан керектүү боло турган маселелерге биз көңүл бурбай калабыз. Мисалы, апаң кайсы жерде иштейт, канча баласың, болочокто кандай иштерди кылгың келет, кандай пландарың бар, үйдө кимдин сөзү мыйзам, кимди көбүрөөк сыйлашат деген сыяктуу. Бул ушул маанилүү суроолорго акырындан касып сүйлөшүп отуруп жооп алып алсак болот. Ошол учурда баягы жигитти же айымды сүйүп калганга чейин өзүң үчүн бул мага жарашпайт экен, экөөбүз төп келишпейт экенбиз, кой муну өз жолуна коеюн, мен өз жолумду табайын. Же болбосо мунун ата энеси моундай сонун адам да турбайбы, демек баласы дагы сонун деп өзүбүзгө кандайдыр бир жай даярдап алсак сонун болмок. Кийинки кезектеги кайнененин түрү бул эркек мүнөз кайнене. Сиздердин үй бүлөлүк коломтонун бекем болушуна ал болгон күч жумшайт. Эркек мүнөз кайнене уул келини менен сыймыктанып, келини менен ысык мамиле кура алат. Ушактарга жана бузуку кептерге эч качан ишенбейт. Ал дайыма сиз тарапта. Караңызчы кандай гана сонун эркек мүнөз кайнене. Кээдечи тескерисинче ушундай эркек мүнөз айымдардан коркушат. Койчу ал эркектей болуп даңкылдаган неме. Койчу ал моундай. Койчу ал бир айтып коюп оюнан кайтпайт дейт да. Бирок чындыгында эгерде адамдын мүнөзүн жакшы билип алсаң, мүмкүн ал сага жакшылык каалап жаткандыр. Мүмкүн ал сенин үй бүлөңдүн бекем болушуна болгон күчүн жумшап аткандыр. Мына мындай да бар. Кээде тескерисинче беш кол тең эмес, кээде мындай болуп калат. Колдон келишинче жакшы мамилени мунун антип атпайбы, анын тигинтип атпайбы, мындай кийинип алыптыр, бияка басыптыр, андай кылыптыр, мындай кылыптыр деп тескерисинче үй бүлөнү бузуп койгон да учурлар бар. Бирок мен ойлойм да, мен кайнене эмесмин, кайнене болгонго чейин да канча жылдар бар, ким билет. Бирок чындыгында мен ойлойм, ар бир адам, ар бир апа баласына жакшылыкты гана каалайт. Ар бир апа баласынын бактылуу болушун, жакшынакай үй бүлө күтүп алышын каалайт да. Болгону бул учурда эркектен чечкиндүүлүк келет го дейм. Отуруп жакшынакай сүйлөшүп, апа, сиз эмнеге ушундай кылып атасыз, мага түшүндүрүп бере аласызбы? Апа, эмнеге ушундай конфликт болуп атат? Апа, эмнеге сиздин айтканыңыз ушундай болуп атат? Мен түшүнбөй атам. Мен бул кызды сүйүп алдым. Мен бул кызды сүйөм. Мен ушун менен бактылуу болом. Анан мен сиздин айтканыңызга түшүнбөй атам деп баягы келин биринчи реакция кылып, келин биринчи кыялын көргөзгөнгө чейин уулу ушундай бир байкап туруп анан биринчи сүйлөшүп алса сонун болмок. Ал эми аялым менен бул менин апам. Мен бул адамды сүйөм. Бул мен үчүн эң кымбат адам. Бул менин апам анткени. Мен сенин апаң менен тил табышыңды каалайт элем деп эки жакка тең бирдей көңүл бурса сонун болмок. Бирок ушунда дагы айткым келет да, көбүнчө ошо кыргыз элинде мырзалар чайналып калышат, апасынын тилине кире албай же келинчегин уга албайчы. Бул учурда конкреттүү түрдө керек болсо үй бүлөлүк адистерге дагы барып кеңеш алып, колдон келишинче үй бүлөнү сактап калганга аракет кылган жакшы. Анткени үй бүлө бул бакыт. Үй бүлө биздин жашообуздагы эң чоң маңыз. Ошондуктан үй бүлөнү колдон келишинче мактап калалы, сактап калалы. Достор, 10 мүнөттүк подкаст соңуна чыгайын деп калды. Алды жака комментарий жазганды унутпаңыз. Сиздин кайненеңиз кайсы түргө кирет экен? Негизи кайненеңиз менен жашооңузда кантип тил табыштыңыз эле? Же кандай мамиледесиз? Мына ушул тууралуу жазып койсоңуз бизге абдан кызыктар. Эгерде жекече суроо бар болсо, мага жардам керек, мен ушул маселени чечким келет десеңиз, анда экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номурга дагы пикириңизди, сурооңузду жазыңыз, жөнөтүңүз. Биз тосуп алабыз дагы, жоопсуз калтырбайбыз. Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам ар бир угарманымды. Ал жакта дагы биз менен сонун керектүү маалыматтарды алып, сапарыңызды бирге уланта аласыз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар, достор. Барыңыздарга көңүлдүү күн. Ар бир келинге энесиндей болгон кайнене каалайм. Ар бир күйөө балага энесиндей болгон кайнене каалайм. Анткени биз бакыттуу болууга татыктуубуз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.